Бул адам өлкөнүн 7 областы боюнча 10 МТС ачты. Айыл чарба техникалардын тейлөөсүнүн баасын арзандатты. Айыл тургундарынын ден соолугун текшерген көчмө дарыгерлердин тобун түздү. Бул чек эмес. Келечекте өлкө боюнча 61 мекеме ишкана куруу ниети бар. Сөз Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев тууралуу болуп жатат. Депутат менен Кыргызстан эң бир кооз жерлердин бири Кырчын жайлоосундагы маегибизди сунуштайбыз. Коомдогу аркыл маселелерди козгоп, дүйнөлүк көчмөн оюндарынан тарта маданият, саясат, айыл турмушуна токтолдук. Саламатсызбы, Бакыт Эргешович? Мына биз дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлүп жаткан көчмөндөр оюнунда турабыз. Биринчи жолу Кыргызстанда өткөрүлүп атат да. Ушул Кыргызстанда негизи биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн бунун кандай мааниси бар? Биринчиден мен бүткүл кыргыз элин куттуктайм. Бул өтө чоң окуя болуп атат. Дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюнун өткөрүлүшү. Дүйнө боюнча түрк тилдүү элдердин өкүлдөрү келип атышат. Бул жерде өкүлдөрү келип, биздин кыргыз эл менен сүйлөшүп, маектешип, кийин өзүнүн мамлекетине барганда биздин мамлекет жөнүндө, биздин эл жөнүндө айтып барышат. Бул деген мааниси зор деген эмне үчүн деп атам? Бул биздин улуттук оюндарды кийин биз мына дүйнө боюнча таанытып, кийин бир олимпиада сыяктуу оюндарды өткөзүү боюнча максатында жетет деп ишенем да. Ошондуктан бул жерден биз дагы саясатчылар, жөнөкөй ишкерлер, жөнөкөй адамдар ушул мааракени колдош керек деп эсептейм. Партиянын иши боюнча да токтолуп кетсек да, мисалы үчүн көп эле депутаттар жашыруун эмес, айылдарды ушу шайлоолор жакындаганда кыдыра башташат да. Сиз жылы бою сиздин көбүнчө убактыңыз айылдарда кыдырып, эл менен жолугушуу менен өтөт да. Бул дагы бир депутат үчүн абдан маанилүү болуш керек, таасирдүү кылат болуш керек ишин. Биз мына 2 жылдан бери Өнүгүү партиясы элдин арасында жүрүп, элдин маселесин угуп, алардын маселелерин уккандан кийин аларга шарт түзүп берип, мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошол аракеттин үстүндө иштеп келе жатабыз. Маселелер аябай көп. Таза суу боюнча, жолдор боюнча, дыйканчылык боюнча, ден соолук боюнча маселелер аябай көп. Биз колдон келишинче мына 2 жылдан бери иштерди аткарып келе жатабыз. Биз азыр башка партияларга үлгү көрсөтүп атабыз. 3 ай калганда, 2 ай калганда шайлоого чейин келбестен, мына 2 жылда, 3 жылда иштеп, өзүң программаңды айтып, өзүң программаңды көрсөтүп, иши менен көрсөтүп, мына ушундай элдин ишеничине кириш керек. Бизде кандай болот? Бизде 2 ай калганда келет дагы тиги асмандан айдын алып берем деп жалган сүйлөгөн сөздөрдү айтып кетишет дагы, мына эл дагы эч кимге ишенбей калды. Депутатка дагы ишенбей калды, министрге дагы ишенбей калды. Жалпы мындай чиновниктерге ишенбей калды. Ошон үчүн ушул элдин ишеничине кириш үчүн биз азыртан аракет кылып иштей алабыз. Биздин программабыз бар экен деп дәл катары иштеп келе жатабыз. Демек, Өнүгүү Прогресс партиясынын артыкчылыгы элге жакындан жардам берүү болуп саналат. Анан дагы бир мындай суроо да, каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок биздин менталитетибизде, элибизде мындай түндүк-түштүк маселеси бар да. Ошону жоюу үчүн Өнүгүү Прогресс партиясы кандай аракеттерди жасап жатат? Биринчиден, бул түндүк-түштүк деген бул маселе, бул географиялык маселе болуш керек. Бул мындай эл бөлүнбөш керек. Биз ошону туура түшүнүп, биз эмнени аткардык? Биз мисалы мына Ысык көлдүк туугандарыбызды Жалал Абад Оштук элдер менен тааныштырып келдик. Оштук туугандарыбызды Нарындык элдер менен тааныштырып келдик. Мына Баткендик туугандарыбызды Чүйгө алып келип тааныштырып келдик. Таластык туугандарыбызды Жалал Абадка барып элдер менен тааныштырып келдик. Мына ошентип биз тааныштырып жүрүп, элдер азыр бири-бири менен маектешип, мына жакшынакай сөздөрдү айтып атышат. Баягы бир эле кыргыз эл экенбиз. Биздин салтыбыз бир экен, тилибиз бир экен. Эч кандай бөлүнбөш керек экенбиз. Бул жерде саясаттагы жүргөн инсандар ушундай түндүк-түштүк өзүнүн саясий упайларды топтош үчүн ушундай маселелерди көтөрүп атышат. Ошону биз жоюу үчүн ушундай маселелер өткөрүп атабыз. Анан кийин биздин мына бүткүл Кыргызстан боюнча МТСтерди түзүп атабыз. Биз мындай түндүк-түштүк бөлбөй эле ар бир региондон бир МТСти ачтык колдон келишинче. Мына бул деген түндүк-түштүк бөлүнбөйбүз деген далил катары биз иштерди жүргүздүк. Бизде мындай салт адат болуп калды да, партиялар көп эле убада беришет шайлоолордо, бирок бийликке келгенде унутуп калышат да. Өнүгүү Прогресс партиясы бийликке келгенде мындай кепилдик бере алабы иштейсиздер? Биз кандай иштесек, ошонун жыйынтыгы чыгат да. Эгер начар иштесек, начар жыйынтыгы чыгат. Жакшы иштесек, жакшы жыйынтыгы чыгат.
Бардығы азыр кепилдик эч ким бере албайт. Бирок биз элге кайрылып атабыз. Эгерде сиздер бизге ишенип, бизге көп добуш менен, ишенич менен бизди бийликке апарсаңар, биз ошо айткан сөздөрдү аткарабыз деген убада беребиз. Анткени азыр айтып кетпедимби, азыр эч кимге ишенбей калды, депутаттарга дагы, министрликке ишенбей калды. Ошон үчүн эгерде бизге 15-18 мандатты берсе, анда биз коалиция кирип, өзүбүздүн программаларыбызды аткара албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз элден биз ачык айтабыз. Эгерде бизди 61 мандаттан ашып колдоп берсе, биз бир күч менен келип, биз өзүбүздүн аткараткан программаларыбызды так аткарганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн ал ичинде биздин көптөгөн завод, фабрикалар куруу маселелери бар. Көптөгөн балдар бакчалар маселелер куруу боюнча бар маселелер, жолдор, таза суулар деген маселелер бар. Демек, бийликке келгенден кийин элге жакындан жардам берүү мындан да күчөйт экен да. Биз мына азыр өзүбүздүн каражат менен, өзүбүздүн күчү менен, бийликтен эмес, өкмөттөн эмес, өзүбүздүн күчү менен мына акчалардын бардыгын элге жумшап атабыз. Эгерде биз бийликке келсек, өкмөттөгү бюджеттеги акчаны биз туура каржылайбыз, адресный каржылайбыз, ошондой жөнөкөй элге жетиш үчүн каржылаганга аракет кылабыз. Ошондо түздөн-түз биздин жөнөкөй элибиздин жашоо турмушун өзгөрткөнгө жумшайбыз акчаларды. Өнүгүү прогресс партиясында гендердик абал кандай? Бийликке умтулган айымдар барбы, көппү? Эми мындай бийликке алам деп умтулган жок. Мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн деген иштеген биздин аялзаттарыбыз бар. Алар аялзаттар менен сүйлөшкөндө алардын өзүнүн дагы жакшы ойлору бар, жакшы өздөрүнүн максаттары бар экен. Ошо биз эгерде депутат болсок, эгерде министр болсок, мен мындай тиги жумуштарды аткарат элем деген ойлор болуп чыгып атат. Ошон үчүн азыр биз гендердик маселени боюнча биз аябай мындай кылдаттык маселе менен карап атабыз. Биз азыр жакшы тажрыйбалуу аялзаттарды биз партияга чакырып, алар менен маектешип, биз сүйлөшүп атабыз алар менен. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы.